Борбор шаарыбызда жарык дүйнөгө келген 3М тунук, сезим жана ак тилек аттуу наристелердин туулгандыгына 1 айдан ашты. Алар айына жетпей операция жолу менен төрөлгөн. Алыскы бийик тоолуу Ак Тала аймагынан дарыгерлердин кароосуна муктаж болуп келген баатыр эне Элиза Нурсеитова азыркы тапта чүрпөлөрүнүн саламаттыгы менен алышып келет. Анткени ара төрөлгөн наристелер жүрөк кемтиги жана өпкө оорусу менен жабыркоодо. Ошондуктан түздөн түз дарыгердин көзөмөлүндө болуусу каралган. Азыркы убакта балдарыбыздын абалы абдан оор болуп турат. Ушул студенттик жатаканада туруп атабыз. Кайын сиңдим жашап аткан, анан үстүнө 2 студент кызым менен анан ушул 3М балам менен кирүүгө туура келип, ушулардын үстүнө келип жашап атабыз. Киши адам көп болгондуктан ызычуу болуп, абдан кыйналып турган убагыбыз. Түнкүсүн уктай албай атышат балдарыбыз. Буларга азыркы убакта тынчтык керек болчу. 2 балабыз тең жүрөк кемтиги менен төрөлгөндүгүнө байланыштуу саламаттык сактоо министрлиги жагынан деле көзөмөлгө алуу болгон жок. 3М төрөлүп жаткандан мен көзөмөлдөп карашат го деген ойлогом. Негизи эле тиги айыл жериндеги көп балалуу болгула деп Камчыбек Кыдыршаевич да өзү да белгилеп, айыл жерин көтөрөбүз, көңүл бөлөбүз дегенден мен дагы ошо көңүл бөлөт деп ойлоп жаткам. Бирок андай болгон жок. Азыр бул 16 поликлиникага кезекке туруп, ошол жактагы врачтаргадан көзөмөлдөн өтүп жатабыз. 3М учурда ооруканада дарыланбагандыктан алардын калыбына келип айыгып кетүүсүнө тиешелүү шарттар керек болчу. Бирок тилекке каршы жатаканада ижарага жашаган бир тууганынын үйүндө күн кечиришүүдө. Үй бүлөсүндө буга чейин 5 баланын 2 студент. Андыктан алар да борбордо окуп, бул жерде турушат. Кайненеси бир туугандары болуп, 2 бөлмөдө 14 адам жашап келет. Бул албетте ооруп жаткан наристелердин дарыланышына кыйынчылык жаратып жатат. Президентибиз Садыр Жапаровго, ОПКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылайын дедим эле. Бул жерде жашап аткан көп адамдарга жакшы жардам бересиздер. Шаарда жашагандарга деле жардам бересиздер. Бул келиним 3М төрөдү, өзү баатыр эне, 8 баласы бар. Сиз айтасыз го, ушу балдар көп жашаган балалууларга аябай көп жардам берет өкмөттөн деп айтып атасыз. Ушу келини уулума дагы неберелериме көңүл буруп, жакшы жардам берип коюшуңарды өтүнөм. Биздин айылыбыз өтө алыс, суук, 4 ай кыш болот. Жашаш кыйын, анан айылга бара албай атабыз. Неберелерим да кичине чоңойсун, ден соолуктарын врачтар көзөмөл алып турат экен. Анан ошон үчүн ушу квартирада кызымдын үйүндө жашап атабыз. Ушулар аман-эсен чоңойсо экен деп Кудайдан тилеп отурам. Баатыр энелерге жана 3М төрөлгөн наристелерге мамлекет тарабынан артыкчылыктар каралган. Туулганына эмес, тураарына сүйүн дегендей. Кийинки урпактардын саламаттыгы жана жашоо шартына кам көрүү өлкөнүн келечеги. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.